Туғандар, үй іздегендер бар ба? Арзан үй таптым. Жері 8 сотық екен. Мынау толық бүтелек үй. Газоблок менен тұрғызылған 11-ге 11 размерінде. Колонна үсті сесмопояс құйылған. Қаласаңыздар 2 қабат қылып көтерсеңіздер болот екен. Жер аянты қызыл китеп, договор купля-продажа, техпаспорту бар. Қызыл китебінде таза 6 сотық шығады. Су свети бар. Чоң трассаның бойында, Қарабалта шаарынын өйдө тарабы Сосновка чоң трассасынын бойында жайгашкан ушул село Бекитайга караштуу экен. Делешес көчөсү 20 дарек болуп калат. 4 бөлмөлүү үй. Мына жагында бир спальный бөлмөсү бар. Мына спальный бөлмө. Анын маңдайында дал мына ушундай эле дагы бир спальный бөлмөсү бар. Көрүп койсоңуздар болот. Андан сырткары, андан бери келгенде, мына киргенде сол тарабында бул жакта коноктосуучу бөлмөсү бар. Анын бери жагы маңдайында бир чакан болгон санузел бөлмөсү. Андан кийин бул жагында болсо кухня бөлмөсү жайгашкан. Астындагы погреб кылганга казып коюп тур. Бул жагы кухня. Мына ушундай үй. Баасы 1 миллион 500 миң сом. Чоң трассанын бойында өзгөчө түндүк түштүк жолу. Бул тарабы Карабалтанын круговуйнан түз чыгып келесиздер. Жол боюндагы чоң завод, Жунда деген завод. Заводдон өткөндөн кийин эле жол боюнда оң тарап, сол тарап бирден остановка бар. Остановканын жанынан кирсеңиздер болот. Каласаңыздар мына чоң трассанын бою унаалар өтүп жатат. Бул жагынан дагы кирсеңиздер болот. Астында мына жакта бир мынандай чуңкур казып койгон сливке. Мына жеринде дагы экинчи слив бар. Бирөөсү ажаткана, бирөөсү кухня. Так, андан бери жагы тетиги чек-аралар бүтүн ушул чоң трассанын бою. Бул жагынан дагы дарбаза ачып аласыздар, батыш тарабынан дагы дарбаза ачып аласыздар. Ушундай туугандар, мына бактарактардын арты чоң трасса. Чоң трассанын эле берки жагында да. Анан мына жагында дагы бир эмеси бар. Чуңкурду казып койгон. Каласаңыздар сыртка жатканан ушул жакка дагы уюштуруп койсоңуздар болот экен. Мына. Бул жагы өзүнчө бир чуңкур. Тереңдиги бир 3-4 метр терең кылып коюптур. Мына бул жагы чоң трасса. Унаалар тынбай өтүп турат да. Анан дагы эң жакшы сиздерге бонус. Мына ушул үйдүн биринчи кабаттын курулушунан ашып калган 300дөй газоблок бар экен, үйдүн артында жыйылып турат. Аны сиздер дагы каласаңыздар мансард кылып, каласаңыздар 2 кабаттуу кылып көтөрүп алсаңыздар болот экен. Аны дагы берет. Кызыл китеби, договор купля-продажа, техпаспорту колдо. Чоң трассанын бою өйдө жактан түштүктөн келе жатканда Төашудан түшүп, Сосновка посттон өтөсүздөр. Посттон өтүп эле Сосновкадан ылдыйраак жүрсөңүздөр чоң трасса менен село Бекитай келет. Мектеп, бала бакча, маршруттук транспорт, ошодон бир аз өтсөңүздөр эле ушул 600-700 метрде эле жолдун оң тарабында да. Бул жаңы конуш ушул Бекитайга карайт экен. Мына бул жагында пескоблок, газоблокторун көрсөтүп коелу. Мына келиңиздер, сырткы фундаменттери дагы бийик куюлган. Кыскасы ушунун баасы 1 миллион 500 миң сом. Артында дагы ушул 4 метр, 5 метр аралык калган. Көрдүңүздөр, тетик жерде бир чуңкур бар. Андан бери жагы мына бул Делешес көчөсү. Бул жагы Делешес көчөсү. Суу свети бар. Электр линиялары тартылган, бардыгы даяр. Мына 300 газоблок бул дагы кошо сиздерге берилет. Сау сүйлөшөсүздөр. Мектеп, бала бакча, бала бакыра барып келгенге ушул 700-800 метр аралык Бекитай айылында. Анан бул жагы Карабалтанын центрине жакын. Түз эле Карабалтанын круговуйна түшүп барасыздар. Сау сүйлөшөсүздөр, чоң трассанын боюнда экен. Ушул үйдү алып бүтүрүп алсаңыздар сонун болот. 1 миллион 500 миң сом сонун кылып түшүп берет. Нак шытыр санасаңыздар, ээси дагы жөн киши экен, нормалый кылып түшүп берем дейт. Сүйлөшүңүздөр, ассаламу алейкум.